Ошондуктан ушул багыттарды аткараласыз. Ушул политический бар саясат. Мен сөз берип атам. Мен ушул бачыда иштеп кеттим. Абдан чоң жакшы жумуш өткөрдүм. Ошондуктан мэриядан биринчиден тартиптен баштасак, менимче абдан чоң канча кызматкерлер бар. Ушул элге кичине бет менен караш, элге менимче көбүнчө көйгөйлөр чечилди. Менче азыр элге кичине биз шарттын түзөбүз. Эл өзүнүн ушул көйгөйлөрүн чечип алды да шаарды ойлогон менче азыр бүгүн адам өзүң алек болуп ошол өзүнүн проблемасы бар ушуга эметсек азыр бир элге чакырабыз да биз жөнөкөй эл же саясатчы же кызматкер ушул бар бир ынтымакка биримдикке чыгып ушул шаар үчүн иштеп кетели деп чакырып. Эмне себептен мамлекеттик кызматка келдиңиз? Бизнесте жүрүп отурбайсызбы? Эмне себептен мамлекеттик кызматка келдиңиз? Бул 2004-жылы болчу. 2004-жылы келдим. Жумушка чыккан мен чын айтканда жакшы бизнесим болчу. Бирок ушул өзүмдү кандай ушул мамлекеттик кызматка иштеп кетейин көрүү үчүн келген болчу. Чын айтканда андан кийин 2 же 3 жолу мен жумуштан мени алган. Бирок ушул бизнеске барсам да мага ушунча кызыкчылык. Сизде айрым гезиттер Атамбаевди мураскер деп жазып атышат. Ичинде Атамбаев менен мамилеңиз жакшыбы, доссузбу? Мураскер дегенге кандай көз караштасыз? Атамбаев менен биз 2007-жылы биринчи жолу мен жолуккам. Мени орун басар бачыга алып келген. Мени мурда мен аны билчүмүн. Ошондуктан 2010-жылы кайрадан биз жакшы 2007-жылы иштеп кеткенбиз. 2013-жылы кайта чыккан. Сизди болочоктогу премьер-министр деп аталып жатат. Аны эч ким Кудай эле көрөт. Сизди баягы Орусиянын жаранды бар же жарандыгын алып келген деген сөздөр бар да, канча болчу бар? Ушуну менимче 3 комиссия түзүлгөн, өкмөттүн анан депутаттардын комиссиясын чечими жакшы. Азыр жарандыгыңыз жок да ошондо? Вы говорили по поводу расширения границ в Бишкеке. Можно?